Түпүрөнүн Тоғыз Булак айылында 9 май күнү Уул Ата Мекендин согуштагы жеңиштин 80-жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чара болуп өттү. Майрамдык салтанат алкагында согуштан аман кайтып келген баатырларга арналган эстелик капиталдык оңдоодон кийин ачылды. Ачылыш эремине райондук жана жергиликтүү жетекчилер, ошондой эле баатырлардын жакындары, жергиликтүү тургундар катышты. Оңдоо иштеринин жүрүшүндө эстеликке баатырлардын ысымдары кошулуп, алардын эрдиги даңазаланды. Белгилей кетсек, эски эстелик 1975-жылы курулган. Ысыкөл айыл өкмөтүнүн башчысы Урмат Бозгоновдун билдирүүсүнө ылайык, эстеликтин айланасынан жакын аралыкта сейилбак курулуп, элдин эс алуучу жайына айланат. Биз бүгүн ошол эстеликти ачтык. Бул эстеликти биз жанагы ушул айылдан согушка аттанып кетип, анан ошол согушка катышып, анан кийин айылга кайра аман эсен кайтып келип, анан мына кече жакында эле бир 4-5 жыл мурун каза болгондордун ысымдары ушул эстеликке жазылган эмес да. Ошолорду толук кандуу кайра жазып, баардыгын тең. Азыр бүгүнкү күндө биздин айыл аймак ушул Тогуз Булак айылында барып келгендердин баардыгынын ысымдары ошол жазылды да. Анан ошонун ортосуна түшүрүп, негизи мурда эле бар болчу. Бул эстелик 75-жылы салынган экен. Ошону биз азыр капиталдык ремонттон өткөрдүк. Бул биздин президентибиздин колдоосу менен болуп атат. Бизде президенттин иш башкармасы тарабынан жасалып атат. Ушул жерде азыр парк болот. Бүт жерлердин баары тең брусчатка төшөлөт. Анан биз турган жерге детский оюн аянтчасы орнотулат. Анан бүт талапка ылайыктуу болду. Негизи мурда эски болсо, азыр заманбап болду. Эстеликти өзүңүздөр көрдүңүздөр. Жакшы кафелдер менен орнотулду. Бүгүн эстелигибиз жаңырып отурат. Ушул демилгени көтөрүп, Олег Забузович өзү да демилгеледи эле. Бул жерде жанагы бизден согуштан аман эсен кайтып келип, бирок кийин ушул айылда жашап туруп каза болгон биздин аталарыбыздын ысымдары жазылбай калган эле. Ошолорду ушул жаңы ташка түшүрүп, мына өзүнүн урпактары ушул демилгени көтөрүп, баары биримдикте жаркыраган бизге эстеликти коюп берип атышат. Мекендештер, урматтуу биздин кадырлуу ардагерлерибиз жана ушу агайыны, эже карындаштарыбыз. Жалпыңарда ушу биринчиден бүгүнкү Улуу Ата Мекендик согуштун 80 жылдык юбилейи менен куттуктайт элем жалпыңарды. Ушу Кудайым буйруп, башыбызга ошол 80 жыл мурун болгон нерсе согуштун эч кандайдыр бир күнүн укпай амандыкта, тынччылыкта жашашыбызды каалайт элем. Жана ошондой эле ушул бизде жаш муунубуз, өсүп келаткан жаш муундарыбыз жалпысы патриоттуулук сезимин күчөтүп, жана ошондой эле ар бир ата-энелер, агайын элер ушу патриоттук сезимди күчөтүүгө чоң салымыңарды кошуп берүүңүздөрдү суранат элем. Бүгүн биз Кыргыз элинде, анын үстүнө Түп районунда абдан чоң кубанычтуу күн болуп турат. Эң майрамдардын эң улуу майрамы ушул жеңиш майрамы. Жеңиш майрамы бүгүн 80 жыл толуп отурат. Ушу Кыргыз элимде ушу 80 жылдык маараке менен чын жүрөктөн куттуктайм Түптүн ардагерлер кеңешинин атынан. Мына эртең менен эң биринчи Түп район центри Түп айылында эскерүү иш-чарасы өттү. Биз ушул күндү, ушул эркиндикти, тынчтыкты алып берген аталарыбыздын арбагын сыйлап, Куран окуп, эл менен жакшынакай митинг өткөзүп алдык. Мына бүгүн азыр болсо Тогуз Булак айылында отурабыз. Ысыкөл аймагынын элин чогулуп, ушул жерде жаңы ушу көзү өткөн, анан согуштан кийин аман келип, ушул жактан каза болгон аталарыбыздын жаңы эстелик ачышып, ошолордун аттары ушу эстеликке жазылып, бүгүн ушул аталарыбыздын арбагын сыйлап, Куран окутуп отурабыз. Мындан ары өлкөбүздө тынчтык болсун, элибиз бейпилдикте жашасын, өлкөбүз өнүп өсүп баратабыз.
өткөн өлкөлөрдүн бири бололу. Баардык ушу жеңиш майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Бүгін 9 май 80 жыл мурун ушул жеңиш күнгө жеткенбиз. Жеңиш күнү оңой менен элге келген жок. Кыргызстандан 663 жоокер кеткен экен согушка. Ошондон 120 миңден ашыгы келбей калган. Ошондон 29 жоокер 3 жолку данк орденер менен сыйланган экен. Жана 73 адам бизде ушу баатыры, Атамекен согуштун баатыры болгон экен. Бул өтө чоң баа. Анан ошо бизде кичинекей айылыбыздан 120га жакын киши согушка кеткен экен. Ошондон 65 киши кайтпай калган экен. 65 кишинин аты жазылып, мына морекеки четтеки кызыл ташта чегилип турат. Биздин арабызга 39 киши кайра келип кошулуп биз менен чоң эмгектенип الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, баарыңыздарды бүгүнкү ошол улуу жеңиштин 80 жылдык мааракеси менен Түп райондук мамлекеттик администрациясынын атынан, жеке өзүмдүн атымдан кызуу куттуктаймын. Бала чакасына, небере чөбөрөлөрүнө кийинки биздин муундарга калчу нерсе да. Ошо биздин атабыз да согушка барып келиптир, чоң атабыз. Ушул биздин атабыздын аты жазылып турат деп ошол мен оюмча ошол бала чакасы сыймыктанса керек. Анан эми ушул иш-чараны уюштуруп ушул жерге мына 80 жыл өтсө дагы ушундай кызмат кылган бир туугандарыма ыраазычылыгымды билгизем. Аталарыбыздын өтүп кеткен майрамы жеңиш күнү менен баарыңарды куттуктап кетким келет. Уш жерде биздин чоң атабыз, 4 атабыз уш жерде жашап, уш жерден согушка кетиптир. Конокбаев Асырал Койлобай, Кубатбеков Исраил, Кубатбеков Исхак аталарыбыздын дайынсыз согушка кетип келбей калгандыгына биз ошол жерде отуруп, мына ошолорго бир Курандан башка эчтеке жетпейт экен. Куран окуп таазим кылып отурабыз. Артыбызда турган кара ташка кимдин аты жазылса да, ошол инсандарыбыз ошол учурда алар билген эмес, согушка баратабы, оюнга баратабы, же бир мекени көргөнү баратабы билген эмес. Бирок жараткан Алла Таалам билген. Алар бир гана патриоттук сезим менен сиздер менен биздин жарык дүйнөгө келишин билген Аллахым. Ошону азыркы учурда катуу белгилеп демилге көтөргөн биздин арабыздагы күчтүү инсандарга ыраазычылык билдире кетет элек. Журтка тынччылык болсун. Анан экинчи кишибизге ыраазычылык кат жазып атабыз. Ушу күнү түнү биз угуп аттык. Ушу Олег Зарлыкович